Бүгүн өзү бүгүн чөкпөш керек деген теманы айткым келип турганда. Канча күндөн бери ошол нерсени айткым келип атат, бирок мындай бир мүмкүнчүлүк болбой калат да. Биз чөкпөшүбүз керек. Кайсы нерсе бол, кайсы жерде болгон, кандай жашагын, мейли бай болгон, мейли кедей болгон, азыр ушул байлы болуп ооруп турсаң, кедей болуп субханалла да ооруп турсаң, эгерде сен жашооңдо бир кандайдыр проблема болуп аткан болсо, анда ушул сөзүмдү ук. Унутпа. Бардык адам мейли кандай жашап өтсө дагы бир күнү болсо бир күнү кулли нафсин даикатил маут. Ар бир инсан өлүмдүн даамын татат. Ар бирибиздин кичинекей бир кыяматыбыз бар. Ал эми сиз менен биздин бул дүйнөдө жашашыбыз, бул дүйнө жашоо берилген жашоо, жөн эле берилген жок. Ар бир секундаң, ар бир доля секундаң мейли балки, субханалла сеники. Сен аны кандай өткөзгүң келсе, ошондой түзүлүп берет. Биздин акыйдабыз ошондой. Инсан жакшылыкты ниет кыла турган болсо, Алла Таалага жакшылыктын жолун ачып берип кое берет. Ниетиңе байланыштуу болот. Эгер жаманчылыкты ниет кыла турган болсоң, ошого дагы эмне экен? Алла Таала жаманчылыктын жолун сага ачып берип коет. Бул Аллахтын адилеттүүлүгү. Күнүгө эртең менен турганыңда мен дайыма айтам, эртең менен турдуң, эртең менен турганыңдан кийин сенин жашооң кандай башталат? Кандай баштасаң, аяк ошондой болот. Кыргыздар жумадан жумага чейин жаан жайт деп коет го. Жума күнү жаан жайт, жумага чейин жайт экен дейт болсо, ушундай бар беле? Бул деле хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким эртең менен нааласа дейт. Ким эртең менен нааласа жашоосуна. Ал кечке чейин наалганын рызкысында болот. Кечке чейин. Ким кечинде наалган болсо, таңга чейин. Дегеним, эгерде сен эртең менен турган мезгилиңде, субханалла, бүгүн меники бардык нерсе жакшы болот. Мен бүгүн алдыда жылуучулардан болом. Бүгүн мен кутулам. Бүгүн мен айыгам. Мен бүгүн адамдар менен дос касташкандар менен дос болом. Бүгүн мен үй бүлөмдү оңдойм. Бүгүн балдарыма жакшы тарбия берем. Бүгүн ата-энемдин дуасын алам. Бүгүн досторум менен отурам. Бүгүн мен адамдарга жакшылык тартуулайм. Бүгүн мен жылмаюу тартуулайм деген ниетте болгонго үйрөнүш керек. Тура баарыбыздын жашообузда бир көйгөйүбүз бар. Эртең менен көйгөй менен ойгонобуз баарыбыздан. Эмне кылсам, ошондон кантип кутулсам, кандай кылсам, бирок унутпа да, сен андан кутула албайсың. Сен ал көйгөйдөн чече албайсың. Эмне себептен десе, анткени ал көйгөй Аллахтан келген. Эгерде сен ошол көйгөйдү бергенге таянып кое турган болсоң, көйгөйдү сага берген, проблеманы берген, сага ошол нерсени бергенге таяна турган болсоң, анда сен бүгүн уттуң. Сен чөгүшүңдүн пайдасы жок. Кайгырып койсоң эле кутулуп калбайсың. Тур, аракет кылып башта. Тур дагы аракет кылып башта. Эмне үчүн? Анткени сен эгерде кайгырып кое турган болсоң, кечке чейин кайгырып жүрө турган болсоң, сен ошол акчаңдан карыздан кутула албайсың. Ошол субхан ооруган кутула албайсың. Тур, үйрөтүлгөндөй кыл. Ошол 23 жыл өмүрүн берген, сени менен мен үчүн өмүрүн берген. Сени менен мен үчүн бул дүйнөдө жашап өткөн пайгамбарыбыздын көрсөткөн жолу менен жолу. Кандай эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы бир сахабалардын бири айтат экен да. Мен дейт, мен пайгамбарды дейт, жахил болуп турган мезгилде, динсиз болуп турганда, капыр болуп турган мезгилимде көрдүм дейт. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кантылап, ушундай бир денеси жанчылган акыбалында үйүнүн эшигинин алдына келип жыгылганын көрдүм дейт. Анын бир жакшынакай бир кызы чыгып, кичинекей тестиер кызы чыгып, келип алып туруп, ата сен ушунтпай эле койбойт белең, аларга барбай эле койбойт белең, алар сени ушунду карчы кандай сабап салыптыр, койчу ата токтот десе, эмне кызым дейт. Алар болгон түшүнбөй атышат дейт. Алар түшүнбөй атышат. Эгер алар түшүнсө мындай кылбайт эле дейт. Дегени, эгер сен жашооңо оорчулук келип турган болсо, ошол окуяны эсте. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунча таяк жеди, ушундай жашоодогу жанагындай капырлар биз тил менен жеп аткан болсок, ал кол менен жеди. Кийин турду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кийин токтоткон жок, Аллах аны көтөрдү. Жөн эле койгон жок, асманга көтөрүп, бейиш тозокту көрсөтүп туруп, анан кийин эмне кылды? Кайра жерге түшүрүп койду. Эгер жашооңо бир оорчулук келген болсо, анда ушуну эсте. Эч качан токтобо.
эч качан койгон максатыңда токтобогон. Анткени эгерде максатыңан ары жылып кете турган болсоң, максатыңа алсыздык кыла турган болсоң, максатыңа сен өз койгон максатыңа ишенбесең, анда эч качан не болбойсуң? Жетпейсиң. Ушул мусулмандын нерсеси. Hazreti Umar radhiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janına gelip aytatkan. Peygamberimizni qarasa, Peygamber ушундай бир кичинекей мындай циновка деп коет билесиздер, жанагындай ичке чийден жасалган нерсе менен ушундай жаткан имиш. Hazreti Umar Peygamberдин жанына келип, Peygamberimiz аны көрдү да турду дейт. Тургандан кийин караса, Peygamberimiздин эмнесинде, мубарак бетинде, колдорунда, денесинде ошол чийдин изи калды. Hazreti Umar ыйлап дейт. Я Расулла, биздин оң жагыбызда Часроис дейт. Биябызда Византия дейт. Ушундай бир чоң падышалар өзүнүн ушундай бир эмесинде, сарайларында, рахатта, жегенди жеп, ичпегенди каалаган жашап атат. Сен алардан өйдөсүң го. Сен ушундай кылсаң болбойбу дейт. Ушундай Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, эй Умар дейт. Менин максатым ал эмес. Менин максатым ал эмес. Дегеним, субханалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир пайгамбар болсо дагы жашоосуна келген ушул нерсесине шүгүр айтты. Катуу жерге дагы. Ошол эле мезгилде субханалла ачкачылыкка сабыр кылды. Кийин ушул окуяны Hazreti Umar элестетип ушундай дейт. Биз азыр бүгүнкү күндө бардыгыбыз ар бир мамлекетке, ар бир шаарга аким болдук, ар бир мамлекеттин башчысы болдук дейт. Бирок пайгамбар ушинткенин көрдүк элек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнени көрсөтүп аткан? Эгерде инсан жашына келген, жашооңо келген оорчулукка бир аз сабыр кыла турган болсоң, балки сенин сабырдын себебинен сенин балдарың, туугандарың, балки башка, балки сенин эле өзүң эле, балки бир күнү болбосо бир күнү, балки бул дүйнөнүн рахатына жетет. Куранда Алла Таала бир оорчулуктун аркасында бир жеңилчилик жараттык дейт. Алла Таала жөн айтып кой, эки жолу кайталап аткан. Алымдар түшүндүрүп аткан. Андан сен башыңа бир жаманчылык келсе, Аллах сага эки жакшылыкты даярдап койгон. Ошонун сөйүнөн чөкпө. Ойлонбо жашооңдун көп нерсесине. Бул сенин башыңа эле келген жок. Балки ушура турган курсагың ток, балки жөн эле келгендериңиз да болушу мүмкүн. Бул дагы сенин башыңа келген бир аз сыноо. Ошого да шүгүр айт. Ушундай нерсе экен. Аллах бардыгыбызга жеңилдик бергенден болсун. Бирок жеңилдикке сен өзүң эле жетет экенсиң. Кантип жетесиң жеңилдикке? Кантип жетесиң жеңилдикке? Эгерде сен ар бир секундада налып аткан болсоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким дейт, өзүнө келген, башына келген кырсыкты, баланы эч бирөөнү айтпастан, налыбастан дейт, налыбастан. Сабыр кылса, эч ким айтпаса, Аллах ал өзү күтпөгөн, ойлобогон жерден эмне кеткен? Жакшылыктарды ачып берет. Унутпа. Чөккөндөн пайда жок. Кайгырып койсоң оңолуп кетпейт. Аракетиңди кыла бер. Күнүгө күрөш. Мага көчөмө бир нерсе сонун нерсе жакты да. Велосипедти коюп коюптур да, велосипедти ордон жылдыш үчүн тебиш керек деп коюптур. Велосипедти ордон жылдыш үчүн тебиш керек. Мен аябай так жакты. Чын. Бул дүйнө себептер дүйнөсү. Велосипедти жылдырыш үчүн тебиш керек. Аракетиңди кыла беришиң керек. Ислам да ушул эки. Аллах жөндөн жөн бир нерсе бере бербейт. Жөндөн жөн бир нерсени башыңа алып келе бербейт. Велосипедти каяка бурсаң, ошол жакка барганда эле өзүң жолуңду тандадың. Туура танда. Бир жакшы сөз бар. Эмне болгон болсо, эмне болуп аткан болсо, ал сөзсүз болмок. Эмне болбой турган болсочу, ал эч качан болбойт. Ошол сөйүнөн субханалла. Аракет кылабыз кетпен? Аракет кылабызбы? Чөгөбүзбү? Машалла. Субханак хамдик ашхала анта астагфирука ва атубу илейк. Аллах разы болсун.